Кыйроодон аман калган дүйнө эли силерди унутпайт. Бул Чернобыль атомдук электростанциясында болгон апааттын кесепеттерин жоюуга катышкандар үчүн тургузулган эстеликке жазылган сөз. Эстелик Баткен шаарында окуянын 35 жылдыгына карата тургузулуп ачылды. Бул эстеликтин ачылышына жергиликтүү Баткен шаарынын мэриясы тарабынан 400 000 сом өлчөмүндө акча каражаты бөлүнүп берилип жасалды. Андан тышкары Баткен райондук мамлекеттик администрациясы салымын кошту. Ошол эле Чернобыль кесепетин жоюуга катышкан биздин катышуучулар өзүнүн салымын кошту. Андан тышкары мына айкелчибиз Калматов Сапарбай агабыз өз салымын кошуп, ушул биргеликте ушундай бир биздин агаларыбызга арналган эстеликти тургузууга аземин алдында турабыз. Чернобыль АЭСиндеги кырсыктын кесепетин жоюуга катышкандар мамлекет тарабынан камкордукка алынган. Мындан сырткары жергиликтүү бийлик жана мекеме уюмдар тарабынан ар тараптуу жардамдар болуп турат. Жеңилдиктер болуп атат. Бардыгыбызды группага чыгарган, бардыгыбыз майып боюнча пенсия алабыз. Айына 7 000 сомдон дары-дармек, курорт лечение, свет бардыгыны акчалай берет. Чернобыльдагы кырсыктын кесепетин жоюуга катышкандардын көбү радиоактивдүү уулануудан кийин көп өтпөй эле каза болсо, тирүү калгандардын дээрлик бары майып болуп калган. Şu 35 жылдан бери бизге өтө зыян келтирилген. Бул атомдук электростанция болгон. Аны биздин көпчүлүгүбүз мына чачтары түшүп, тиштери түшүп, жакшы сүйлөй албай, анан муундарыбыз ооруйт, путтарыбыз ооруп, өтө кыйналып жүрөбүз. Баткен облусунда 78 Чернобыль апатынын катышуучусу болсо, алардын эң көбү Катамжай районунда. Аларга мамлекет тарабынан ай сайын 7 000 сомдон пенсия төлөнөт. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.